Ата-энесинен ажырап кыргыз үй бүлөгө уул болгон Филипп Савин. Мен Өзгөн районунда төрөлүп өскөм. Анда көбүнчө өзбек улутундагылар жашачу. Мындан улам мен өзбек тилинде абдан жакшы сүйлөчүмүн. 8 жашымда апам каза тапты. Атам кандайдыр бир кылмышка шектелип камалып кетти. Жалгыз уул элем. Көтпөй мени кыргыз үй бүлө 10 баласына кошуп багып алды. Мени багып чоңойткон апамдын аты Үрүмкан. Ал Алай районунан болот. Азыр андан кабар алып катташып турам. Ал мени бутка тургузуп адам катарына кошкон инсан. Аябай ыраазымын. Эл катары мал багып жардам берчүмүн. Өзүнүн баласындай көрүп, мээрим төгүп, эч нерседен кем кылбай чоңойтты. Кыргыз үй бүлөдө атымды эч ким өзгөрткөн эмес. Ислам динин кабыл алгам. Мечиттен азан айтып, Умар деген ысым ыйгарышкан, дейт ал. Учурда Филипп Россиянын Волгоград облусундагы Руднянский районунда жашап иштейт. Ал Кыргызстанга кайра кайтууну көздөп жатканын айтты. Келечекке койгон максатым Россиядагы үй мүлкүмдүн баарын сатып, бала чакам менен кичи мекеним Кыргызстанга кайтуу. Ал жактан үй сатып алып эл катары жашагым келет, дейт Филипп Савин.